Кыргыз Республикасынын эл акыны бүткүл союздук Ленин комсомолу сыйлыгынын жана Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Жазуучулар союзунун мүчөсү Майрамкан Абылкасымова акыркы сапарга узады. Аны менен коштошуу бүгүн эртең менен Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында болду. Акын 85 жаш курагында узакка созулган оорудан соң көз жумду. Майрамкан Абылкасымова 1936 жылы 7 ноябрда Чүй облусунун Кемин районундагы Алмалуу айылында туулган. Айылдык 7 жылдык мектепти аяктагандан кийин Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтуна тапшырган. Аны аяктап, Ош облустук Ленин жолу гезитинде адабий кызматкер, Ош педагогикалык институтунда мугалим болгон. Кийин Ала Тоо көркөм адабий журналынын редакциясында иштеген. Ал СССРдин Жазуучулар союзунун КПССтин мүчөлүгүнө кабыл алынган. Жазуучулар союзунун Ысык Көл облусу боюнча консультанты болгон. Андан кийин Ала Тоо журналынын редакциясына кайтып келип, 20 жыл бою поэзия бөлүмүн жетектеген. Андан соң Апталык Асылзат гезитинин редактору да болгон. Акын басма ишин 1952 жылы баштаган. Анын кичинекей досторго поэзия жыйнагы дебюттук эмгеги болуп эсептелет. Эстелик сүйлөйт поэмасы жана Ишеним дайым жүрөктө жыйнагы үчүн Ленин комсомолунун бүткүл союздук сыйлыгына татыктуу болгон. Кыргыз СССРнин эл акынын наамында алган. Гүлдөр суусурайт ырлар жыйнагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгына татыктуу кылган. Анын көптөгөн чыгармалары орус, украин, казак, болгар, монгол, немец, поляк, француз тилдерине которулган. Көп жылдар бою адабий чыгармачылык жаатында үзүрлүү эмгеги үчүн, каарман эмгеги үчүн медали менен, тынчтыкты коргоого күмүш медали менен жана Кыргыз СССРнин жогорку советинин, Украинанын Кыргызстан борборунун комитетинин ардак грамоталары менен сыйланган. Кыргызстандын маданиятынын жана искусствосун өнүктүрүүгө кошкон эбегейсиз салым үчүн бүткүл союздук Ленин комсомолу сыйлыгы, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы, 3 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Эл акынын сөөгү аларча көрүстөнүнө урмат сый менен коюлду. Майрамкан Абылкасымова таланттуу кылган эмес, чыныгы интеллигенциянын өкүлү катары өсүп келе жаткан буунга татыктуу үлгү боло алды. Чыгармачылыгына коомдук иштердин айкалыштырып, мекенибиздин башына түшкөн ар бир сыноосун жүрөгүнөн өткөргөн бийик инсан катары мекендештерибиздин эсинде калат. Маркумдун үй бүлөсүнө, туугандарына жана санаалаштарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кайрат кылыңыздар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров.